Аял заты өтө назик болгону менен башка түшкөн бардык түйшүктү көтөрө алган сабырдуу жан десек болот. Бирок арасында айрымдары бар, кыйынчылыкка чыдай албай жол издегендер. Мындан бир нече убакыт мурун биздин редакциябызга атайын Айнур айым кайрылган эле. Мен дагы жашоодон тажап кеттим, мага колдон келген жардамыңыздарды берсеңиздер деп. Дал ушул Айнур айымдын тагдыры туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө биз бир нече конокторду чакырганбыз. Алгач биз дал ушул адамдын ар бир жашоосундагы негизги ролду ойноо бул адамдын аң сезими, тагыраак айтканда анын психологиясы десек болот. Дал ушул бүгүнкү көрсөтүүбүзгө алгачкы коногубуз психолог Гүлпери Идрисовнаны чакыралы. Алгачкы суроомду мен сизге узатсам, айымдар көбүнчө депрессияга кабылабы же мырзаларбы? Илимде эркектерге караганда аял затында депрессияга туш болгондор көп. Деги эле статистика боюнча дүйнөдө 150 миллион адамдын депрессияга туш келгенин айтып калышат. Депрессияга түшкөндүн негизги себеби психикалык абалдын бузулушу, мээнин, кан тамырлардын функцияларынын бузулушунун негизинде болот да. Депрессия түшүп дейбизби же стресске калган дейбизби? Ошондой адамдын биз кантип билсек болот? Кандай белгилер менен, кандай абалда болуп калат ал адам? Депрессияга туш келген адамдар өздөрүнүн ошо жүрүм турумдарынан билинип калат. Мисалы, Сүйлөгөн сөздөрүнөн билинип калат. Жүрүм турумдарынан болгондо өзүн өзү башкаруу, кайсы жерде кантип алып жүрүү керек деген бизде эрежелер бар да, турмушта. Ошо эрежелерге жооп бере албай калат. Анан бир кайталаган сөзүн эки жолу кайталаган учурлар болот. Дагы көңүлүнүн чөккөндүгүнөн, башка адамдар башка бир нерсени сүйлөп атса, ал башканы сүйлөп жаткандыгы, адамдар нормалдуу түрдө уктап атса, ал кишинин уйкусу качып, уйку жагынан азап чеккенин байкап калсак, анан байкайбыз. Андан сырткары сырткы келбетесинен да байкап калабыз. Көзүнүн, көз очокторунун, башкача айтканда адамдар менен сүйлөшүп атканда алардын ошо бир кандайдыр бир нерседен коркуп аткан сезими же бир сырткы жүзүндө тынчсыздануунун байкалышы. Жалгыздыктан айынан дагы бир ушундай депрессия түшүп калышы мүмкүнбү? Эч ким менен сырдашпашса, эч ким менен сүйлөшпөсө. Сөзсүз түшөт. Биз адамбыз да. Адам деген ошо адамдык коо менен, адамдар арасындагы мамилелер менен өзүбүздү калыптан өнүктүрүп отурабыз. Анан жалгыз жүргөн адамда бул өтө чоң проблемалар пайда болот. Анткени өзүндөгү ичиндеги нерсени айта албайт, башка бир кеңеше турган нерсени чече албайт, дагы бир өзүндөгү кубанычты бирөө менен бөлүшө албай калат, же болбосо ошо кайгысын бир адамдар менен бөлүшүп, ошону туура чечүү жолун көрө албай калат. Анан кандайдыр бир деңгээлде өзүн бир башка адамдар дагы ошо мендей жалгыз деп сезип алуу түшүнүктөрү пайда болуп калат. Бүгүнкү сизди биз көрсөтүүгө чакырганыбыздын себеби дагы бизге көп байкалбаса керек, бирок психологдорго өзгөчө байкалса керек, кандай адам депрессияга кабылды. Мына ушул бүгүнкү каарманыбыз туурасында даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү, андан соң маегибизди улайлы. Айнур Абасбековна учурда 45 жашта, борбордо эч бир тууганы жок, жалгыз жашайт. Айтымында буга чейин ата-энеси шаарда болуп, кийин көчүп кетишкен. Мен ошо көп жыл болуп калды, ошо 20 жылдай болуп калды шаарга келгениме. Анда мен мурда биякта жүргөндө атам эмне деле биякта болчу. Андан кийин үйдү сатып анан көчүп ошо кетишкен айылга. Анан мен калып калгам биякта. Айылга үйгө барып турасызбы? Жок, 20 жылдан бери барлык. Бардык туугандары, жакын адамдары эмне себептен Ош калаасында туулуп өскөн жеринде жашашат, а бирок эмне себептен Айнур айым өзү жалгыз борбордо калган деген суроо келип чыкты. Сурообузга төмөнкүчө жооп алдык. Кичине тааныша кеткем атам менен. Ошо эми жашоодо болуп турбайбы? Шатап экөөбүз урушуп. Анан ошо бойдон жүрдүм. Тигине мындай жаштык кесип болуп барат ошол. Ошондон өзүмчө чыгып кеткем, өзүмчө жашайм деп 90-жылы. Ошондон бери ушу квартира алып жашап келатам.
А бирок атасы менен урушса ортодо эне деген бар го. Ар бир эне мээримин төгүп, өз баласы үчүн баарына даяр болот. Бирок Айнур айым менин апам башкача, кыскасын айтканда кайрымдуулугу жок деп сыздап өттү. Эми кандай десем сиңдим, эне деген эне го, менен жамандашып болбойт дечи. Бирок энем баягы энең деле сага каралашпаса, кызым кандай жашап атасың деп мындай убагында келбесе, анан кээде кетилем. Ушу менин энем элден башкача да. Эми аны баягы айтып да түшүндүрө албайм да. Элден башкача. Мисалы үчүн энем жакшы болсо, ушинтип мен кор болуп ушинтип жалгыз жашайт белем. Көчөдө жүргөндө эне бирөөлөр энелери менен базарлап жүрсө, энелери менен чогуу базарда иштесе, аябай эмне кылам да, ошолорго зависть этип суктанам да. Менин да энем ушундай болсо экен, болсо жакшы болот эле депчи. Андан соң жашоо шарты тууралуу кеп курдук. Чындыгында биз барганда жашаган Батирдин муздактыгына адам чыдай алгыс, жашоого шарты жок. Бирок ошентсе да бул Батир үчүн 3000 сом төлөөрүн айтып өттү. Эже бир кыйналганым ушул, Батирге жашоодон тажадым дейт. Эми проблема меники ушул эле да, сиңдим ушу квартирада тажадым, аябай ушу 20 жылдан бери квартирада туруп берип ушул ушунчалык жалп калыптырмын квартирага көчүп берипчи. Эми кандай десем, ар кандай хозяйка бар экен, бирөө тигинтет, бирөө минтет. Анан былтыр баклажка чогулуп жүргөм, жашап көчөдөн. Ошо. Анан баклажканы үйгө алып келип жууп, андан жазсаң да хозяйка да корону тиң, анан тигиндей мындай деп да тажатышат да жашатпайчы. Күнүгө бөлмөгө кирем, чыгам, окшош күндөрдү өткөрөм, эч ким менен эле катташпайм, жашоодон тажап кеттим деген Айнур айымга жок дегенде, сырдаша турган курбуңуз барбы деген суроону узаттык. Жок да. Азыркы заманда ким сырдашат сени менен? Алтыным. Мына. Бу жерде коштабыз, бири-бирибиз менен ишибиз жок. Өлүп баратасың, эмне болуп барат, ооруп жатып бересиң, оорусаң, эч ким кирип чыкпайт деле, ошондой да. Бирөөлөрдөн жардам сурасам, ар кандай секталарга чакырган кыздар келишти, бирок менин жүрөгүм ал жакка тарткан жок. Намаз окуп мен да жоолук салынсам деп кыялданам деген ойлорун угуп өттүк. Ушундай жакшы көрөм да, мусулман кыздарды чында качып кийип көчөдө баратса, суктанам да, аябай суктанып. Мен да качан ошондой кийем депчи. Эми мен өзүмчө эле аракет кылам да, эмне кылып анан намазга деле жыгылып да окуп эле атам, ошо эмне Жардам берип түрткө бере турган адам жок. Түрткө бере турган адам жок да, мындай окуйм, кетечи, мындай эмнелерин жаттайм, сүрөндөрүн жаттап, анан тура салам да. Кылсам анан кийин кайра эле анан кийин кандай десем, бир эмне болуп калып анан квартирадан көчүп анан момундай кичине условия жок квартира барып калсаң да анан тоже көңүлүң эмне болуп, таза жерде окуш керек, таза жерде бир жерде эмне кылыш керек дейм да, ошо. Анан момундай начар квартирага туш келип калсаң да анан кийин көңүлүң айнып калат да. Эгерде жакшы сырдаш, намаз окуган айымдар келип биз менен дайыма байланышта болуңуз десе, алардын айтканына көнөт белеңиз деген суроого Айнур айым көз жашын төгүп төмөнкүчө жооп берди. Болом. Конечно, ошо чакырып атпаймынбы? Жакшы. Мынакей карабайсың, бул жашоо мынакей. Жалгызмын да, эч ким жок мынакей. Дайыма сиз менен сырдашып, сүйлөшүп турган адам керек болот. Ошо. Демек сиз бул жашоодо бир жалгыздыктан тажап атасыз, ушундайбы? Жогорудагы сюжеттеги каарманыбыз Айнура Абасбековна бүгүн биздин студиябызда. Сизге суроо узаткым келип атат. Апаңыз жөнүндө сурадык, атаңыз жөнүндө сурадык. Бирок мен бир тууганыңыз жөнүндө сурап аптырмын. Мен 3 тууганмын. 2 кыз, 3 уул, бир эмне. Ой. 3 кыз болсо эң улуусу мен. Менден 2 сиңдим бар ошол. Алар Жалал Абадта, Аксыда азыр. Эң негизги оор маселе бул сиздин ата-энеңиз менен таарынышып кеткен экен да. Бул жөнүндө бир кыскача маалымат алсак болобу? Эмне болуп таарынышып кеткениңиз жөнүндө? Ошо кичинекей кезинен мени ошол эмнеге берип койгон да, чоң элем колдоруначы. Эми баяктан деле мен детством деле сладкый өткөн жок да. Кыйналып аябай чоңойдум да, кыйынчылык көрүп. Ошону эл атам билген жок. Аны ошого таарынам да.
Анан шаарга келсем деле мен деле жакшы тосуп алышкан жок. Энем ошондой жанагы айткандай ошо иштебейт. Атам багыш оорукчан паралич болуп жатат азыр. Анан кийин ошо атам бир кырсыктап түрмөгө отуруп чыкканда, ошо түрмөгө эмне алгандан кийин энем өз билгенин кылып шаарда өзүнчө чоңоюп, эмне кылбай, бизди карабай, өз билгенин кылып жашады да. Анан сиңдилерим ар кайсы жерде чоңоюп, кичинекей ортончу сиңдим Айгүл дагы тиги туберкулез менен ооруп өмүр бою эмнеде жүрдү, больницалап жанагы курортто. Анан ошо рахат деле сиңдим деле колунда багып калганда, анан Айгүл экөөбүз ар кайсы жерде деле чоңоюп ошо энелик деле мээрим көрбөдүм. Атаңызга таарынганыңыз бул сизди чоң эне, чоң атаңын колуна берип койгону, апаңызга таарынганыңыз бул сизди кийинки атаңыз жок кездеги бир каралашпай койгон. Ошол да, ошол. Ойлогондо тиги укмуштум эле мени карап атат да ойлошот да, бирок самом деле андай болгон эмес да. Мен жаш кезимчи аябай кыйынчылык менен чоңойдум. Аябай кыйынчылыктарды көп тарттым аябай. Мына шаарга келгенден кийинки жашоого кайрылалычы. Өзүңүз менен өзүм болуп мен бөлүнүп да кеттим деп атпайсызбы? Андан кийинки жашоо кандай болду? Ошо чыгып кетти, ошо 20 жылдан бери ошо өзүмчө квартиралап, ошо эл бар экен. Ошо эл журттун арасында кичине жашап келаттым. Ошо элим рахмат жардам бергендерге. Адам өзү аракет кылып алса, көпчүлүгү көп жардам бере албайт эмеспи? Анан өзүңүз жалгыз экенсиз, анан турмушка чыгып, балалуу болуп деген максаттар болгонбу же чыккансызбы негизи? Эми билбейм, турмушка чыкса баягы жаш кезде эмне кылгандырмын, кичине каталык кетирип койгондурмун, бирок Алла таалам ошол бак бербесе кыйын экен да. Болду, багыма деле жакшы эркектер деле түшүп келди, бирок бак эмес экен, жашабай калдым. Бизге кайрылгандын дагы бир себеби ушул бир жашоомду өзгөрткүм келет деп буга чейинки бир телефондон ыйлаганыңыз мага өзгөчө бир эсиме түшөт да. Кандай нукка өзгөрткүңүз келет? Ушунчалык эмне түрткү болду сизге? Ушул жалгыздык элеби же да бир башка түйшүктөр барбы? Ушулар жөнүндө кет салсаңыз. Баягы бир эмнеге эле такыласың да, эч кызыгы жок да жашоонучу. Анан кийин ошоп ойлоп, өзүмчө жатып ойлоно, кой, жашоомду өзгөртсөм болбойт да. Анан кийин силерге чалып, силерге кайрылдым. Кичине тиги Кудайга эмне кылып, может, мага иман эле жетишпей аткандыр, может, иманга да келейин депчи. Жашоомду өзгөртөйүн. Ушундай адамдар менен эмне кылып Байланышта болуп. Байланышып, кичине жашоомду өзгөртсөм деп атам да. Башка нукка салыпчы. Гүлпер айым, айтсаңыз, сиз ушул карманыңызды угуп отуруп, эмне оюңузга келди? Өзүндөгү ичиндеги бир капалыгын ошол бир чоң нерсеге айландырып алган. Жана ата-энеге күнөөнү коюп атат. Бул жерде эми Айнур айым дагы баягы өзүнүн акыл деңгээлине жараша ошо бир турмушта бир эмеге түшүп алган да, туңгуюкка. Айнур айым ошону байкап атат. Эми ата-эне дагы алар дагы бир кемчилик кетирген, убагында бир жакшы тарбия бере албагандыгын айтып атат, туура. Ошол байкаганга жетишкенден кийин, демек, акыл сезими зирек кыз болсо керектир эле. Ошол учурдачы өзүнүн бир таарынычын пайда кылып. Бирок бир нерсени байкабаптыр, өзүндө дагы ошол ата-энедеги бир минус жактар мында жок экенин байкабаптыр да. Мен аларга караганда андай кылбайм, мен андай турмуш жасабайм, эгер балалуу болсом, турмуш курсам, мен башкача ата-эне болом деген түшүнүгү болгон дагы, бирок ошону өрчүтпөй койгон. Депрессия түшүп эмеспи? Сиз байкадыңызбы? Мен азыр өзүмдүн байкашыма караганда анчалык жогорку деңгээлге жеткен, терең кеткен депрессияга келе элек. Андай бул элек мындай выходтан, мындай нерседен чыгып кетүү абалда экен. Айнур айымга айткым келет, мен ошо умтулуу сезимиңизди, бир максат коюңуз, ошол максатты жеткерүүгө ар дайым аракет жасаш керек. Коомчулугуңуздагы айрым деп кыйналган айымдарга өзүнүн колдон келген жардамын көргөзүп келген Шералы Назаркулов атындагы коомдук фонддун төрайымы Назгүл Абдыкеримова бүгүн биздин студиябызда. Назгүл эже, сиз көбүнчө ушул айымдар менен иш алып барасыз да.
Анан буга чейинки маалыматтарыма караганда дагы көбүнчө сизге ушул кыйналган айымдар көбүрөөк кайрылат да. Анан бүгүнкү биздин Айнура айым сыяктуу айымдар кайрылабы? Албетте. Азыркы учурда көпчүлүк аялдарга өтө оор түйшүк тийип атат биздин жашообузда да. Себеби көпчүлүк учурда аялдарыбыз кыйналып атат. Анткени кээ бир аялдардын жубайлары жумуштун айынан үй бүлөсүн бага албай аткандан Москвалап башка жер жактарга кетип, аялдар өздөрү жалгыз калып балдары менен ошолордон да ушундай кыйналыштар бар. Бирок муну бардыгын эле биз тизе бүгүп беришибиздин кереги жок. Себеби бардыгыбыздын колубуздан келет деш керек да, бардык мүмкүнчүлүктөн чыгууга сабырдуулук кылыш керек эң биринчи. Бардык жамандык жакшылык дагы Аллахтан. Бул Аллах балким Айнурага бир сыноо берип аткан чагы. Балким мындан кийинки жашоосу өзү ойлобогондой бир жомоктогудай жашоо болушу мүмкүн. Ошого ар дайым өзү сабырдуулук менен гана аракет кылса болот. Мен бүгүнкү Айнуранын сөзүндө уктум. Бул ата эне деген бул өзүнүн милдетинен кутулду. Себеби Айнураны ушунчалык ушул дүйнөгө Аллахтын эмеси менен жаратып, ушул дүйнөгө алып келип багып чоңойткондон кийинки Айнура өзү да алдынча жашап кетем деп аракет кылганы, бул өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп атпайбы? Ал эми ата эне болсо өзүнүн милдетинен кутулду. Ата энеге эч качан таарынбашыбыз керек. Ушул канчалык бизге ушундай кыйналыш болуп турса дагы ата энеге баары бир ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Бүгүнкү күндө эле Айнура таарынбастан кечирип, ошо ата энесин ошолорго болгон урмат сыйын дагы көбүрөөк көбөйтсө, Аллах да ушул Айнураны кечирип, мындан кийинки жашоосуна дагы түрткү болуп берет деп ойлойм да. Эки бир тууганыңыз бар экен, сиңдилер. Алар ошо сиңдиңиз болобу же апаңыз болобу? Ошо 20 жылдан бери мындай келип, катташып, алахвал сурап дегенде болобу? Жок дегенде телефон чалып. Эми каяктан мен аларга барганга акчам жок болсо, же алардын номерин билбесем, эч кандай эмне жок, катнаш жок. Жок вообще. Мындай кеңешин айта турган айлана чөйрөңүздө адамдар барбы? Жок. Только ошо кайрылган эле силер ушул. Ошолорду бир туугандар да, аларды эле сагынып жүрсө керек. Айнура айым. Аларды ошолор менен бир мамиле түзгөнгө жол табыш керек. Турмуш деген ар кандай жалгыз жүрө берген адам эч качан жалгыз адам жалгыз дарак бак болбойт дегендей, Айнура айым өзү деле турмуш курбаптыр, үй бүлөсү жок экен. Бир туугандарынан башка бир эң жакын адамдары жок экен да. Ошон үчүн мен айтар элем, Айнура айым кечиримдүүлүктү жасап, адептик өзүңүздүн тарбияңызды ойлоп, баягы өзүңүз улуу катар, ал эки сиңдиңизге караганда улуу экенсиз, үйдөн эң чоң экенсиз, издеп аларды менен бир мамилешүүгө келсеңиз, сиздеги турмуш чоң өзгөрүүгө барат. Ал эми алдыда дагы бир нече талкуулар болот, бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаштар көбүнчө депрессия чалдыгабы же кары картаң адамдарбы? Жана дагы ушул депрессияга чалдыкпоо үчүн кандай чараларды көрүү керек? Чекече кыскача оюңузду айта кетсеңиз. Азыркы кезде биздин Кыргызстанда жашы деле, карысы деле депрессияга түшүп атат да. Анткени биздин турмуштук ар кандай кырдаалдар жаштарды дагы депрессияга алып келип атат. Мына соода жумуштары, иштеринин ийгиликсиз болуп калышы, анан ошолго жараша акыл күчтөрүнүн деңгээлдеринин начардыгы, башкача айтканда баягы билим деңгээлинин төмөн түшүп кетиши, ушунун баары биздин жаштардын депрессияга түшүшүнө таасир берип атат. Айнура эжеге суроо бергим келип жатат да, азыркы көп аял затынын турмушу, жашоосу жана спирт ичимдиктерин ичишкендиктен да бузулуп жатпайбы? Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Жок, ошол кээ күндө деле менде деле болот ошондой. Анан кийин баягы азыр ичпеген адам жок, баары эле ичет, базарда деле аялдар деле ичип жүрүшөт дегендей мындай. Ошону кичине кыскартса дейм да. Баягы все равно көз карашым бар. Ким эле ичкенин жакшы көрсүн, ким эле чеккенин жакшы көрсүн, ким эле урушканын жакшы көрсүн.
Эми баягы элдер айла жок эле ушуну эмне кылат да, кичине депрессиядан чыгып ошо арак жардам берет деп ойлойт да. Мен да кээде ошондой ойлоп коем да, кээде арак менен дос болуп ошо арак жардам береби деп ичип жүргөн күндөрүм да болгон, мына кечээ айткам. Ушинтип арак менен дос боло алам кээде деп кичине анча мынча ичип анан, конечно, ичкендигимди жакшы көрсүң кызым. Биздин каарманыбыздын айтымына караганда жогоруда бир айтып өтпөдү, ушул мен да бир жолук салынып качан ушул айымдардай болом деген кыялым бар депчи. Анан ушул сизге, сиз дагы буга чейинки бир айтып калган маалыматтарыңыздан билем, ушул айымдарды үйүмө алып барып дагы баккан учурларым болот депчи. Анан ушул сиз сыяктуу болуп жолук салынып, шарият жолу менен жашап дейбизби айтор, ушундай динге кирген айымдар болдубу? Биздин Айнур айымдын дагы кыялы ошол экен да. Бул бардыгы тең Аллахтан, өзүнүн ниетинде болсо Аллах сөзсүз түрдө ошол хидаят берет. Анткени биз бир иш кылсак да ниет кылмайчы иш кылбайбыз да. Ошол ниетинде болсо Аллах сөз жардам берет. Мисалы үчүн Айнура да айтып атат, мен ушул кыялымда бар, ушу намаз окусам, ушул бир жакшы ислам жолуна түшсөм деген кыялы бар экен. Бул албетте эгерде чындап эле Айнуранын жүрөгүндө болсо, Аллах сөз хидаят берет дагы. Эртеңки күнү биздин катарыбызда эле жакшынакай жолук салып, ыймандуу болуп, ошондо Аллахым муну кандайдыр эң бир жакшы жолго багыттайт да, өзү кантип ушул жакшы жолго түшүп калганын өзү да сезбей калат. Ошондой убакта бир жакшы түрткү керек, ушундай бир жакшы жолду баштап берген бирөө керек да. Эми мен ойлоп атам, ушу Айнураны мен деле алдымда көп эле кыздар, көп эле келиндер, ушул Айнурга окшогон айымдар келип жардам сурап ушу туура жолдо кеткендер бар. Мен аларды жакшы билем. Бүгүнкү күндө намаз окуп аткандар бар, бүгүнкү күндө жакшы жашоодо жашап аткандар бар. Биз албетте ушундай кыйналган адамдарга биринчи туура багытты беришибиз керек да. Мен Айнур эжеге айтарым, сиз эч качан жашоодон түңүлбөңүз, ден соолугуңуз чың, Кудайга шүгүр деңиз. Ана ата-энеңизге тарынбаңыз эч качан. Анткени жогоруда айтылгандай, алар өз милдетинен кутулушту. Анан коом менен байланышыңызды үзбөңүз, туугандарыңыз менен байланышууга аракет кылыңыз демекчимин. Анан Назгүл эжеге суроо бергим келип атат. Сиздердин фонд аялдарга материалдык жактан да жардам көрсөтөбү же моралдык жактан эле жардам көрсөтөбү? Анан ушул көрсөтүүнүн негизинде Айнура эжеге кандайча жардам көрсөтөт элеңиз? Туура. Мен бул ушул аялдарды менен 14 жылдан бери иштеп келатам, 10 жылдан эле ашып калды. Мен анын баарын азыр айтып отурсам, бул передача деле жетишпей калат болуш керек. Ушундай мындан да жаман кыйналган айымдар келген. Кичинекей баласын, жаңы төрөлгөн баласын атасы сатам деп келген күндө дагы ушу мага түн ичинде качып келген аял болгон, 2 баласын жетелеп алып. Ошондо ушу кичинекей күркөмө өзүмдө квартира жашайт элем. Ошону кошо жашап, ошо менен балдарын эме интернатка берип убактылуу өзүнө жумуш таап берип, ошол аял да ушулдай мындан да жаман күндө калып, ушундай жашоодон эмеден өтүп кеткен, шарттан өтүп кеткен. Анан эми бүгүнкү күндө мен биздин фонд ушундай аялдар бизге көп кайрылат да, ушундай кыйналып атабыз. Бирок биз моралдык жагынан, материалдык жагынан баягы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардам беребиз. Анан эң негизгиси туура жолго багыттайбыз да. Ушундай келген аялдар эле сен тигин тишиң керек жок. Ошонун өзүнө жараша, өзү кандай акыбалда, өзү кандай эме менен шарт менен жашап атат, же болбосо кандай бизге жардам керек, ошого жараша биз жардам беребиз да. Анан бүгүнкү күнү мен Айнур айымды мен бүгүн өзүмдүн үйүмө алып кетейин деп атам. Өзүмдүн үйүмө алып биринчи булга эң туура жол багыты бул намазды үйрөтүш керек. Өзүнүн туура жолу. Кудайдын алдындагы өзүнүн кылган күнөөлөрүн бир Аллахтан өзү кечирим сурасын, ата-энесинен кечирим сурасын, бир туугандарын кечирим сурасын. Биз эч кандай акыбыз жок. Укугубуз да жок. Биз ата-энеге ушундай кылып бакпай койдуң деп айтканга да акыбыз жок. Биз эненин бир күндүк, 1 сааттык, 1 мүнөттүк берген сүтүн актай албайбыз. Азыр биздин коомдо көбүнчө аял затынын депрессияга кабылганын көп эле байкап жатабыз да. Буга азыркы учурда эмне факторлор таасир берип атат көбүнчө? Мисалы, аял затын депрессияга кириши эмнеден эң негизгиси ушул өздөрү каалагандай эркек менен жашабай калышы, убагында ошо бир өзүнүн сүйүүсүнө жетпей калганы, анан каалагандай материалдык жардамдын келбегендиги, эркектерибиздин ошо аялдарды, аял затынын назиктигин сезбей мамиледе болбой аялдарды кордогондугу депрессияга келтирет. Анан аял затына ушул айрыкча кээде мисалы үчүн улгайып калган учурда эмне депрессияга киргендерин байкайбыз, балдарынан эмгегинен кайтпай калгандыгы.
Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген негизги каарманыбыз жана конокторубузга дагы бир нече коомчулуктан суроолор келген экен, жооп алып бергенге аракет кылалы. Сиз өзүңүз дагы ата энеңизди, бир туугандарыңызды сагынасызбы? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, аларга барат белеңиз. Сагынбайм. Барбайм дагы. Чын. Себеп? Себеп мен билбейм. Аллага келип эле кичине иман болуп не кылбасам, пока ал жөнүндө ойлоно элек. Адамдын жакшы жашоосу ар кимдин өзүнүн көз карашы жана колунда болот эмеспи? Ал эми сиз жаш кезиңизде дал ушундай кыйынчылыкка түшпөө үчүн кандай аракеттерди кылдыңыз? Эмне себептен жаш кезиңизде бала багып да алган жоксуз дейт. Үй жок, өзүм аран квартирада жашап атсам, баягы бала. Жаш кезде ойлонбопсем аны баягы эмне кездем. Азыр деле ойлонсок, азыр деле эмне? Азыр деле үй жок, жашай турган жериң жок. Кантип багып аласың? Өзүңдү өзүң бага албай атсаң. Ар бир нерсени өз убагында үйлөнүш керек эркек балдарыбыз. Кыздарыбыз болсо өз убагында турмушка чыгыш керек. Өз убагында энелик сезимге ээ болсок, мындан өткөн жакшы мындай нормалдуу турмуш болот да. Ошон үчүн Айнура айымда дагы бир нерсе ошол убагында турмуш курбай калганда, эгерде Айнура айым азыр балалуу болуп, өзүнчө турмуш курганда, мүмкүн жанагы энени да кечирүү, сиңдилерди да кечирүү дагы азыр айтып атпайбы, сагынбайм деп атпайбы. Ошол сезим пайда болмок. Эң негизги себеби ушунда болуп атпайбы? Айнура айымдын жаратылышынын бузулуп калгандыгы да, мындай караганда бир энелик сезим пайда болгондо бул дагы болмок эмес. Ошон үчүн мен жаштарга айтар элем, убакытты өткөрбөш керек, убагында турмушка чыкканга аракет жасаш керек, эне болуш керек, ата болуш керек. Ошол адам гана бирөөнүн баркын биле алат, бирөөгө жардам бере алат, бирөө үчүн кам көрөт. Айнура айымда максат болбой атпайбы, бирөө үчүн иш жасайын деген. Азыр Айнура айымда бир аз эгоисттик сезим турат. Мен эле караш керек, мен эле ойлош керек. Анан дейт, өзү деле ошо энелик куракка жетип өтүп калган кези турбайбы? Аял заты жакшы жашап, туура жолдо өз бактысын табуу үчүн эң биринчи эмне кылыш керек дейт? Эң биринчи баягы Аллахтан келген жамандык, жакшылыкты сезе билүү да. Эгерде ошо жамандык келип калды деп эле башыбызды жерге ийип эле таптакыр мөгүрөп калыштын кереги жок, сабырдуулук кылыш керек. Анан жакшы жакка жетип калдым деп эле дардаңдап көп кетип же болбосо бир туура эмес ишти кылбаш керек да. Ар бир нерсе өзүнүн чеги болот да. Ошол өзүнүн эмесине жараша иш кылса, Аллахым өзүн туура жолуна багыттап, сөзсүз түрдө бир жеңиштерге, жакшы ийгиттерге жетишет деп ойлойм. Өзүңүз психолог катары айтсаңыз, дал ушул Айнура айым бүгүнкү күндөгү кыйынчылыктан чыгыш үчүн кандай аракеттерди жасашы керек? Айнура айымга мен байкап атам, эң биринчи эртеңден баштап күндөлүк турмуштук режимди башкача башташ керек. Ушул Айнура айымдын келгенин өзү батырдык. Мен окшогон айымдар болбосунчу, мен аркылуу бир өрнөк болоюн деги ушул психологдор, моундай айымдар, эжекелер кандай эме берет экен деп угуп келгендин өзү да батырдык. Эмгек бул адамдын эң бир байлыгынын, ден соолугунун булагы. Эмгексиз адам эч качан бир жакшы нерсеге жетише албайт. Эмгек күнүңүздү жакшылап уюштуруп алышыңыз керек да, эмгектен үзүлбөшүңүз керек. Майда кыймыл болсо да, үйдө болбосо дагы иш тапканга аракет жасап, жанагы ошо көрсөтүп атат, телевизордон сиздин эмеңизди көрсөттүк, теле берүүдө жашап аткан жериңизде. Ушул турган жерде көп иш турат. Аял затынын иши турат. Буюмдарды өз ордуна коюу, өзүңүзгө бир жакшынакай, бир күн жашасак дагы, 2 күн жашасак дагы ошол жерге жакшынакай шартты түзүп алышыбыз керек. Негизи башында ушул сизди кубаттап кетким келет да, баягы айтат экен, айтыш даватчылар же болбосо мындай көп молдокелер мурда айткан экен да, айтыш бизден, аракет сизден, ал эми хидаят бул жалгыз Алла Тааладан депчи. Сиз аракет кылсаңыз, ушуну эжеке жогоруда айтып кеткендин баардыгы бул аракет да. Анан сиз карыдым, арыдым деп эч убакта өз капаламаңыз, баардыгы алыда. Жаш экенсиз, баардык максатыңызга жетесиз да. Кыйынчылык торузда да, жаш чакта, кылчакта жетүү керек максатка дейт. Жаш элесиз, карыган жоксуз да. Анан бул жогоруда сиздерге жалпы суроо бергим келет да, интеллигенциянын өкүлдөрү катары мактаган болбойн сиздерди. Бирок сиздерде баягы кайдыгерликке мындай кош көңүл мамиле жасаган адамдар мындай аз да, коомчулуктачы. Биздин коомчулук башка коомчулуктардан айырмаланып кайдыгер да. Мисалы арабтарды карасак, алар чөөлдү шаарга айландырган. Эмне үчүн? Алардын коому баягы бири-бирине абдан көмөк көрсөтөт да, бай кедейге, кедей байга жардам берет. Бизде ушул кайдыгерлик эмне үчүн күчөгөн да? Шайлообек Дүйшөев менен Сагынбек Момеков деген эки акындын ыры бар да. Ак койду өлтүрдүң деп тултуңдайбыз, адамды өлтүргөнгө унчукпайбыз депчи. Себеби азыр биздин коомубузда
ар ким эле өзүнүн көмөчүнө гүл тартып атпайбы, мен өзүм гана болсом деген ушундай жекече бир эме болуп калып атабыз да. Бирок ошо силер айтып кеткендей эле биз бири бирибизди колдон буттан алып ушундай кыйналып аткандарды баарыбыз тең жардам берип кетсек, мындай адамдар болбойт деле болуп калат, жок кесе болуп калат да. Бирок азыркы биздин мамлекет саясий акыбалга караганда бизде көп мындай маселечи. Ар бирине жардам берүүгө көбүнүн мүмкүнчүлүгү болсо да бергиси келбейт. Бизде байларыбыз толтура, биздин мамлекетибиз жарды болгону элибиз бай жашайт. Эми бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Бир чечимге келели. Айнур айымдын маселеси боюнча кандай чечимге келели? Мына сиз баштаңызчы. Эми Айнур айымдын келечеги кең десек болот. Өзү себеби максат коюптур. Бүгүн оңдоймун, башкача баштайын турмушту, болбойт экен менин мындай жалгыз жүргөнүм деп келгендин өзү эле бул жакшы нерсе. Анан Айнур айымды мен айтып атпаймынбы, ошо жанагындай адамдар менен мына бизге ушул жерге келип алып биз менен мамилешип атат. Ушундай адамдар менен көбүрөөк мамилешиңиз, эмгек жасаңыз, иш аткарыңыз. Айнур ата-энеден көрбөгөн тарбия, бир туугандан албаган жылуу мээрим, жылуу сезимди мен бүгүнкү күнү ушул Айнурага оң колумду сунуп, ошо бүгүнкү күндөн баштап мен ушул Айнурага бир жакшы бир жолдо багыттап, келечекте бир кыргыздын бир эң бир чырайлуу, эң бир ушундай бир Аллахты сүйгөн, Аллахтын алдында кызматын кылган, ата-энесинин алдындагы баардыгынан кечирим сурап, кийинки перачаташа бир дагы жолугунга мүмкүнчүлүк алалык. Дагы мен бүгүнкү колумду ушул Айнурага сунмакмын, перачатадан пайдаланып. Мен Айнурага бүгүндөн баштап апасы ордуна апа, бир туугандын ордуна бир тууган болуп бүгүндөн баштап Айнура менин карамагымда деп айтканга толук укугум бар. Бүгүндөн баштап Айнураны биз толук өзгөртүп, кийинки дагы бир передача болсо Айнураны силердин алдыңарга алып келип, башкача Айнура кылып туруп көрөлү. Колчоолор болсун. Кандай өзгөрүү болду? Бир аз болсо да ичиңиздеги бир нерсе өзгөрдүбү? Ой, толкундан атам. Шунчалык мынакей эжекеме жолукканыма, силерге жолукканыма, мына балдарыма, кыздарыма рахмат. Ушулар мени поддержка берип кичине мага эмнелерин айтып, ыраазымын. Кыргыз элинде бир жакшы сөз бар, Айнур эже, аракет кылсаң берекет деген. Эгерде биз ар кимибиз жакшы жашоо үчүн аракет кылсак, анда албетте анын берекетин дагы көрөбүз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.